Артем Новиков элди ороза айт менен кыргыз тилинде куттуктады. Рахмон куттуктоосунда Жапаровка ден соолук, кыргыз элине тынчтык тиледи. Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Саламатсыздарбы? Эфирде айтмакчы программасы күндүн жаңылыктары менен тааныштырып, кызматта Айпери Шенкулова. Артем Новиков элди ороза айт менен кыргыз тилинде куттуктады. Өкмөт өкүлү коронавирус пандемиясында жана Баткенде болгон акыркы окуяларда эл биримдикти, тилектештикти жана чыдамдуулукту көрсөткөнүн белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Артем Новиков кыргызстандыктарды орозо айынын бүтүшү менен кыргыз тилинде куттуктады. Видеосун өзүнүн социалдык тармагындагы баракчасына жайгаштырды. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздө бийпилдик жана өнүгүү болсун. Дагы бир жолу орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Ороза айт бизди көп улуттуу элибиздин бай руханий мурасынын ажырагыс бөлүгү. Коронавирус пандемиясында жана Баткен облусундагы акыркы окуяларда элибиз биримдикти, тилектештикти жана чыдамдуулукту көрсөттү. Руханий тазалануу, кайрымдуулукту жана жакшы иштерди жасоо сыяктуу баалуулуктар бардык диний ишенимдеги адамдарга бирдей жакын, деди Новиков. Ал мекендештерге чын ден соолук, бакыт, тынчтык жана ийгилик каалап, өлкөбүздө бейпилдик жана өнүгүү болсун деген тилегин айткан. Минуточку. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Рахмон куттуктоосунда Жапаровка ден соолук, кыргыз элине тынчтык тиледи. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстан элин жана президент Садыр Жапаровду орозо айт майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ал Жапаровка чын ден соолук жана албан ийгиликтерди каалаган. Планетабыздагы бардык мусулмандар үчүн берекелүү болгон ушул күндөрдө сизге жараткандан чын ден соолук, бакыт таалай жана албан ийгиликтерди. Ал эми Бордош Кыргызстан элине бакубатчылык, тынчтык, туруктуулук жана өнүгүү тилейм деп жазган куттуктоо катында. Эки өлкөнүн ортосундагы достук жана кызматташтык мамилелер биргелешкен аракеттерден улам өнүгөт деген пикирин айткан. Биздин өлкөнүн ортосундагы достук жана кызматташтык мамилелер биргелешкен аракеттерибиздин жана акыйкат ислам дининин жогорку баалуулуктарынын негизинде өнүгө берет. Анын ичинде өз ара түшүнүүнүн, тилектештиктин, сабырдуулуктун, ынак коңшулуктун, ошондой эле бирин-бири колдоонун алкагында эки элдин жыргалчылыгы арта берет деген куттуктоосунда Рахмон. Бүгүн мусулман эл орозо айтты майрамдап жатат. Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапты. Что вы сказали? Что? Аймактык шайлоо комиссиясынын жыйынтыгында эмгек жана ак бата партияларынын шайлоо жарышынан четтеткен. Ага чейин Кыргызстан элдик демократиялык партиясына карата дал ушундай чечим кабыл алынган болчу. Коррупцияга жол жок, уурулукка жол жок. Андай мына биздин партиябызда да бар. Албек Кудретович. Жыйынтыгында 60 миңдей добуш жокко чыгарылды. Бул жалпы добуштун 45%-ын түзөт. Токтом борбордук шайлоо комитетине жөнөтүлүп, андан соң БШК өлкө президенти Садыр Жапаровдон кайталап шайлоо өткөрүүсүн өтүнүшү керек. Понятно. Идите готовьте. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 38 беренесинин 7 пунктуна ылайык. Эгер добуштардын 3/1 бөлүгүнөн көбүрөөгү жараксыз деп табылса, шайлоонун жалпы жыйынтыгы жокко чыгарылышы керек. Бишкек шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо 11 апрель күнү өткөн. Алдын ала жыйынтыгы боюнча шаардык кеңешке 6 партия шайланган эле. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит Кейжесет. Саламатта туруңуздар.